Тектеш дейді да, Тибетке тектеш. Алар биздин Жашыл көлдүк ушул көлдүк дейт, демек Жашыл көлдүк, ысык көлдүк кыргыздарда. Мен булар менен да байланышып турам деп, ушундай бир жакшы нерселерди айтып. Рахмат. Койлубай мырза, сиз ажылыкка барып турсуз, Меккеде болуп турсуз. Мындан 2 жыл мурда 13-жылы гезитке бир маегиңиз чыккан. Ошондо айтып атасыз. Бул бир 5 кыргыз бияктан баягы Совет доору башталганда сүрүлүп, куугунтукка алынып ошол жака барып, ирденип, баягы колуна барып болуп калгандан кийин Мекенин жанына мейманкана салган, мечит салган экен. Мен кыскача эмесин айтып берейин. Анан ошол Меккеге зыяратка келгендердин саны көбөйө баштаганда, ал жердеги тиги жетекчилиги келип, буларды ушу саткыла, жатаканаңар менен мечитиңерди биз берди кеңейтебиз дегенде, алар өз ара сүйлөшүп, сатпайбыз, биз бекер беребиз. Бирок биздин кийинки бир урпактарыбыз зыяратка келгенде, аларга жатакананы, тамак ашты 3 маал бекер берип турасыңар деп келишим түзгөн дейт. Чын бекен ушул? Ошол чындык. Мен сизге айткандай кыскача айтсам, ошол жерде Меккенин жанында биз гостиницада жашап калдык. Ошо мейманканада. Мейманкананын жанында бир 200 метрле жакын мечит бар. Ошол жерге биз күнүгө 5 маал намазды ошол жерден окуп аттык. Ошондо ал жерден шейхи баян айтат. Баян айтканда анын жанында өзбек тилмечи бар экен. Анан мен таң калганым, биздин жаткан жатакананын кире беришинде жазылып турат: Кыргызстандык ажыларга жатакана бекер деп. Канча жылдан бери зыяратка барып жүрүшөт? Канча жылдан бери 2000, 2,5, 3000, 7000, 8000 чейин доллар жыйнап алып жөнөшөт баары. Бирок ушул күнгө чейин бир дагы киши ошол жерде жатакана, 3 маал тамак аш бекер экенин эч ким айткан эмес. Биздин муфтийлер мүмкүн билген, дин башылар. Ошон үчүн мурдакы дин башы Чубак ажыдан сурап атпайбы гезит бетинде? Гезит бетиндеги интервьюсун окудум мен. Ушундай турбайбы десе, ал киши эмне деп атат? Бу дин улутка бөлбөйт дейт. Мурда уйгурлар, өзбектер деп жазылып турчу, азыр кыргыздар деп жазылып калыптыр деп коет. Кыргызстандыктарга деген сөз менен кыргыздар деген экөөнү чатыштырып атат. Бул бизде ушул дин башкарып турду ушул киши. Ошонун түшүнүгүндө бул кыргыз деген улут айтылып атат деп ойлоп атат. Атигилер туура жазган. Кыргызстандан келген зыяратчылар, ал өзбекпи, татарбы, кыргызбы, дуңганбы, мааниси жок. Кыргызстандыктарга деп атат. Туурабы? Ошол биздин 5 кишинин аркасы менен биздин кыргызстандыктар Меккеге барганда жатаканасы бекер, 3 маал тамак ашы. Мына тиги Койлубай мырза айтып атат. Машина менен 3 маал тамагын алып келип берип турат экен. Машинанын капталында да ушинтип жазылып. Капталында да кыргызстандык ажыларга тамак аш бекер деп жазылып турат да. Анан ошону тигил шейх мага айтып берди. Мен жогозо билбейт болчу, мен арабча окуганды билбейм да. Анан ошол жерден кимде суроо бар дегенде, менде суроо бар десем, айттым да, эмне үчүн биздин кыргызстандык ажыларга тамак аш жатакана бекер десем, силер билбейсиңерби деди. Билбейт экем десем, ошол айтып берди. Ошо 1917-жылдан 24-жылга чейин ушул бешөөсү 5 кыргыз Тоф деген шаарга келип, алардын климаты кыргыздардыкына окшошураак экен. Анан ошол жерден булар ал убакта арабтар кедей жашап турган экен да. А булар өңтөй байлар болгон. И абдан сабаттуу болушкан экен да булар. Тиги менин айтуума караганда. Анан булар ошол жерден соодагерчиликти өздөштүрүп, анан кийин Меккеге келишип, ошол жерден бешөө биригип жер сатып алышат экен. Жер сатып алышып туруп, ошол жерге медресе, анан гостиница салышат. Ошол шейх айтып атат, будан 2013-жылы, будан 15 жыл мурун мен ошол гостиницаны өз көзүм менен көрүп калдым деп, ошол шейх өзү айтып атат да. Ошолор салган гостиницаны көрүп калдым дейт. Анан ошол жерге салып, булар кийин арабтар жетилип газ, нефти өнүгү баштагандан кийин элдин саны да көбөйө баштаганда анан айтып бирди, силер бул жериңерди бизге кайра саткыла. Биз бул жерде расширение жасайбыз дегенде, бешөө акылдашып туруп биз сатпайбыз дейт.
качандыр бир убакта биздин урпактар келет, ошондо жатаканасы менен тамак ашын бекер кылып бересиңер деп ошондой келишим кылышат. Ошол келишимди көрсөттү, бар бекен? Келишимди ал шейхтин колунда эмес экен да. Ал көрсөтүп деле. Бирок сиздерге мына сиз менен көп киши барган экен. Ооба, биздин жатаканадагы бүттүк Оштукта, Көлдүктө, Таласыкта барыбыз, Чүйлүктө барыбыз чогуу болдук ушул. Бекер жашадыңар? Бекер жашадык. Канча күн тамак болдуңар? иштек. 32 күн. 32 күн бекер жашадыңар. 3 мал тамагыңар бекер. 3 мал тамак бекер. Жатаканабыз бекер болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мындан ары ажылыкка бара турган кыргызстандыктар, кулагыңыздарга алтын сырга. Мекеде жатакана менен 3 мал тамак аш бекер экен. Болгону силер жол кирени гана таап барсаңыздар болот экен. Жок, таң кылыштуусу ушул 5 атабыздын атын ушул убакка чейин айтпай, ошолордун эмгегин баалабай, эмне үчүн жашырып келгенин. Мунун баарысы эле билишет. Ажы башчылардын баарысы эле билишет экен. Аттарын да бир жолу айтып койсоңуз. Төрөкул Бай, Мухамбет Бакир, Кушбак Стамкул уулу, Корош Шады уулу, Бердубай Рахматулла уулу. Bunun аттарын такташ керек дейт. Тактай турганын кыйыны деле жок экен. Мен газета бергенден кийин бардыгын эле неберелер чөйрөлөрү келип звонить этишип мени таап алышты. Булар бүт бешөө тең электен болот экен. Бердубай Рахматулла менен ушунун 7-чи атасы менен менин 7-чи атам экөө ага ини бир тууган экен. Мен агам Санжара жазат, ошо менен салыштырып Элекеде барып келген. Анан ошолордун санжырасы менен салыштырганда экөөбүздүн чоң атабыз 7-чи атабыз бир тууган болуп чыкты. Жакшы. Жакшы маалымат бекен? Негизи Жакшы да. мен деле 2 жолу ажыга баргам, мен деле ушул маалыматты билгем. Анан араптар менен ошол жердеги ошол гостиницаны иштетип аткан адам менен сүйлөшкөндө ал айткан, бул анжияндык кыргыздар салдырган экен, ордуна кийин салынган деп айткан болчу. Анан ал кишинин айтымында силер суунун баркын билбейт экенсиңер деген да. Себеби сууну сатып келип, машина менен алып келип куят экен. Анан бизде эмне кранды ачып коюп, баягы жуунганда же бир майканы чайкаганда сууну ачып коюп өтөрөбүз да. Анан ошол бир күндө 3 жолудан алып келип 10 тоннадан 3 жолудан куюп атты да. Анан суунун баркын бартабайт экенсиңер. Мына бекер экенин сиздерге айтты беле? Бекер экенин айткан, барган ажылардын бардыгы тең эле ошол жатакана менен эмеке бекер экени айтылат. Ал эми жол кирени албетте өзүбүз төлөп барганбыз. Анда эмнеге 2,5–3 миң долларга чыгып кетип атат? Мен аны азыр билбейм, биз барганда аз эле болчу. 2,5–3 миң эмес, бул ажылык сапар убагында мен кийин билип атам да. Ажылык сапар убагында жанагы жүздөгөн, миңдеген паспорттор кармалып атпайбы? Ошолор бекеринен эмес. Ошол жерден эле мага Оштук туугандар айтты. Бул мындай болсо, биз эмне үчүн анда биз 8 миң доллар менен келдик деп. Эмне кандайча силер 8 миң долларга менен келдиңер? Бизде бир местага 7–8ден болду. Ким көп берген ошол ушундай келди деди. Аукцион. Аукцион экен да? Аукцион. Анан кийинки эле жылы башталбадыбы? Жана чучугулак кармашпай. Ага чейин ким кааласа, канча болсо бара берген болчу. Анан кийин анын үстүнө бөлөк мамлекетте биздин квота, бизге бөлүнгөн квоталар мисалы үчүн көп жер толбой калып атат. Көбүндө эле акча бар эмес да. Бөлөк жактарга паспорт ошо квоталар менен саткан. Бөлөк жагы кайсы? Башка республиканын адамдары? Башка республика, Казак республикасынан, Кытайлык уйгурлар көп барган биздин немелери менен. Мен лично өзүм эле жолуктум Казакстандык бир ажы менен. Ошол айтты, мен силердин Таштанбек Акматов деген героюңар менен чогуу алып келгем Кыргызстандан деп. Ана мен таң калып калдым. Силер кандайча ушундай барса, Кыргызстан квотасы менен барып келдим дейт. Ошондойлор көп болуп атыр да бул жакта. Бул жана товарга айланган турбайбы? Бу жерде эми көп эле коррупция бу жерде бар. Жок деп айта албайбыз. Бир маселе, бул жерде мен да бир маалымат кошуп коеюнбу? Сизде барбыз беле? 91-жылы Түркияда иштеп жүргөндө бир кыргыз аксакал бар деп, мен ошол кыргызды издеп Стамбулда ал кишинин үйүнө бардым. Хамит Ажы деген сакалым моунунда жайкалган керемет бир аксакал киши экен. Өзү кытайлык кыргыздардан Стамбулга көчүп келип,
4 кабат үй алып, Кытайдагы өзүнүн туугандарын бардыгын көчүрүп келип, бүгүн да ошол туугандары ошол жакта турушат. Алардын бир топтору азыр Бишкекте турат. Көчүп келипчи. А Хамитажынын өзүнүн туугандары жок экен. Ошол киши мага айтып берди. Бул киши большевиктерден качып Кытайга өтөт. Кытайдан жүрүп Пакистан, Афганистандан жүрүп отургандан кийин булар Арабистанга, Сауд Арабиясына өтүп кетет дагы. Меккенин жанынан үй алып, ошол жерде жанагы ошол киши айткан 5 кыргыз баарыбыз тууган болуп жүрүп, алар деген ушундай мейманкана салган, ушул жакта жашашат. Анан мен дагы ошол жерде жерим бар, менин дагы мүлкүм бар. Ошол жерде калды. А бирок ал дайыма мага катталат, меники болуп турат деген. Бул киши да бай киши экен. Анан кийин бизге эркиндик келгенде Бишкекке келди ал кишичи. Көп жолу үйлөнгөн экен, тагдыр балалуу болгон эмес. 91-жылы 25 декабрь күнү Аскар Акаев, биздин биринчи президентибиз, биринчи жолу Түркияга барган. Ошо барганда эки аксакал Стамбулдун аэропортунда бүт түркистандыктар деп катар тизип койгон экен. Эки аксакал башында турган. Булардын эң башында Иса Юсуп Алтекин деген 49-жылы Кытайдагы уйгур өкмөтүнүн премьер-министри. Анын жанында Хамитажы деген аппак сакалы көйкөлгөн киши. Мен жанында котормочу болуп жүрдүм. Анан ошондон кийин андан мурда таанычумун да Хамитажыны. Анан ошол кишинин айтып өткөн, баштан өткөндөрүнүн бардыгы 20-жылдардын башынан бул киши Бишкекте